Кутман кечиңиздер менен. Түз эфирде сентябрдын бүгүн программасы. Кесиптештерим даярдаган жаңылыктарды мен Тимур Владислав алып барам. Алгаш чыгарылыштан кыскача. 2005 жылдагы март инкылабын казак банкири каржылаган. Ал Мухтар Аблязов экенин өзү айтып берди. Кыргызстанда конституцияны өзгөртүү студенттердин жардамы менен ишке ашты. Бул туурасында Евразиянет басылмасы жазды. Казакстанда конституция өзгөрүшү мүмкүн. Нурсултан Назарбаев парламент жана өкмөттүн жоопкерчилигин күчөтүү максатында баш мыйзам өзгөрүшү мүмкүн экендигин билдирди. Аблязов Кыргызстандагы 2005 жылдагы инкылапты каржылаган. Бул тууралуу казакстандык банкир, мурдагы министр жана оппозициячы Мухтар Аблязов Франциялык Liberation басылмасында курган маегинде билдирди. Мурдагы советтик өлкөлөрдүн биринде туура реформаларга алып келген жарандардын башталганы мен үчүн маанилүү болчу деп айтылат Аблязовдун маегинде. Мухтар Аблязов декабрдын башында Франция Орусияга экстрадициялоо тууралуу буйрукту жокко чыгаргандан кийин абактан бошотулганы кабарланган. Мухтар Аблязов Казакстанда 5 миллиард долларды менчиктеп алган деп айыпталган. Аблязовдун өзү айыптоолорду четке кагып, куугунтуктун саясий себептери бар экенин билдирип келет. Мамлекеттик символдордун кайда сакталарын мыйзам менен аныктап коюу абзел. Мындай сунушту Атамекен парламенттик фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жыйында мамлекеттик символдору жөнүндөгү мыйзам долбоорун талкуу учурунда киргизди. Эл өкүлү эгер мамлекеттик символдордун түп нускасы кайда сакталары такталбаса, Конституциянын түп нускасы жоголгондой эле уят болоорун эскертти. Чын эле мамлекеттик символика эталону бир жерде сакталыш керек. Конституциянын түп нускасы дегендей тарыхый экземпляры дагы сакталыш керек. Мен суроомда ошол биринчиден сунушум кийинки окууга ошол эталон катарымдай башка символдор, герб дегенибиз бар, гимн дегенибиз бар. Ошолардын дагы бир кайсы жерде сакталышын бир карап коюшса деп сунуш берем. Кыргызстанда конституцияны өзгөртүү студенттердин жардамы менен ишке ашты. Бул туурасында Евразиянет басылмасы жазды. Басылма алдын ала маалыматтар боюнча өзгөртүүгө макул деп добуш бергендердин дээрлик көбү 30 жашка чейинки жаш балдар экенин белгиледи. Бул окутуучулар студенттерди зордоп өзгөртүүгө макулдук бердирткенинен кабар берет дейт басылма. Портал мындан сырткары журналисттердин референдумга эмне үчүн келдиңиз деген суроосуна алгылыктуу жооп бере албаган жарандарды да мисал кылган. Кыргыз медициналык академиясынын студенти Ильяр Илахунов Евразиянетке окутуучулар ага КСДП үчүн добуш берүүсүн талап кылып, бирок ал андан баш тарттым деп айтканын жазды. Саясий укуктун изилдөө борборунда 2016 жылдын жыйынтыгын чыгарган иш-чара болуп өттү. Эксперттер бул жыл алкагында орун алган саясий, экономикалык абалга жана келерки жыл боюнча божомолдорун баяндашты. Теманы кененирээк кабарчы узулантат. Бүгүн көткөрүлгөн жыйында талдоочулар бул жылга карата өздөрүнүн баасын беришти. Саясат талдоочу Эмил Жураев жыл жыйынтыгын чыгарууда биринчи баш мыйзамды өзгөртүү жана андагы түшүнбөстүктөр, экинчиден саясий элитанын тирешүүлөрү, саясаттагы театралдаштырылган оюндары, төртүнчүдөн КСДП партиясынын кубулушу, жалпы коомдогу орду, акыркысы баш мыйзам боюнча парламенттик башкаруу деп аталганы менен бул жылы президенттик башкаруу ачыкка чыккандыгы далилденди дейт Эмил Жураев. Менимче 16 жыл саясий маанайда саясаттын алкагында өтө көп курулуштарга ээ болду. Кээ бир топтор ошо үстөмдүүлүк кылууга ачыктан ачык аракет кылганын байкасак болот. Бул ошол эле президенттин жана анын партиясынын ошо 5 жылдын ичинде кайсы бир деңгээлде бийликти бекемдеп, конституциялык жанагы чаржайттыкты кайсы бир иретке келтирип, өздөрүнүн ошо үстөмдүүлүгүн бекитүүгө аракет кылды десек болот. 2016 жыл Кыргызстан үчүн саясий окуяларга бай жыл болду. Бир катар бийликтин оппоненттери камалып, ак үй өзүнө жакпаган саясатчыларга кысым көрсөткөндүгүн жыйында сөз болду. 16 год показал, что вот так группа оппозиционеров, которая оказалась в тюрьме, на самом деле не так страшен черт, как его малюют в этом смысле. И усиление президентской власти мы видим во всех тенденциях, в выступлении президента, который постоянно находит каких-то в лице определенных людей, чаще всего пенсионного возраста, новых врагов для развития
Кыргызстана, как оказалось. Ал эми эл өкүлү Жанар Акаев үстүбүздөгү жыл жаңылануунун, элдер күткөн реформалардын жылы болбогонун айтат. Көпчүлүк парламентке келген партиялар убадаларын аткаруунун ордуна популисттик мыйзамдарды жазып, кийинки президенттик шайлоого даярданып жатышкандыгын белгилейт. 2016 жыл менин оюмча экономикалык бир өсүштөрдүн же чоң реформалардын элдер күтүп аткан жанагы сот реформасы сыяктуу бир алдыга жылуунун жылы болгон жок. Эң башкысы мурдагы 20 жылдан бери жүргөн саясатчылардын компроматтарын согушу элдин эң көп эсинде калды деп ойлойм да мен. Реформаларга алдыга жылууга бир чоң улуттук маселеде мындай бирге турган жыл болгон жок. Уюштуруучулар бүгүнкү иш-чара өлкөдөгү эксперттер менен массалык маалымдоо каражаттарынын ортосунда байланыш бекемделет деген пикирде. Анткени талдоочулардын бир стол үстүндө Кыргызстандагы бүгүнкү кырдаал, эртеңки саясат кандай болорун талкуулаганы жакшы жөрөлгө. Бүгүн менин оюмча талкуу абдан кызыктуу болду. Ой пикир алмашуунун натыйжасында биринчиден өтүп бараткан 2016 жылдын жыйынтыктарын карап көрдүк. Келаткан 2017 жылда биз эмнени күтүп атабыз, эмнеге даяр болушубуз керек экенибизди мындай көп ойлорду уктук. Өлкөдө кандай окуялар болбосун, бул жыл ошентип жыйынтыкталганы калды. Эксперттердин берген баасы кетирген кемчиликтерди оңдоого жана мамлекеттик саясаттын эффективдүү жүргүзүлүшүнө салым кошоорун коомчулук айтышууда. Рустам Алымбаев, Сентябрь. Дүйнөлүк кабарлардан. Казакстанда конституция өзгөрүшү мүмкүн. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев парламент жана өкмөттүн жоопкерчилигин күчөтүү максатында баш мыйзам өзгөрүшү мүмкүн экендигин билдирди. Эгемендүүлүктүн 25 жылдыгына карата ал Астанадагы жыйында сөз сүйлөп жатып, президент өкмөт жана парламенттин ортосундагы ыйгарым укуктарды бөлүштүрүү жөнүндө кеп козгоду. Назарбаевдин айтымында Казакстан президенттик башкаруудагы өлкө жана ошол бойдон эле кала берет. Бирок учурдун талабына жараша парламент менен өкмөттүн ыйгарым укуктарын кеңейтүү зарылдыгы келип чыккан. Бердимухамедов президенттик шайлоого талапкер катары көрсөтүлдү. Түркмөнстандын учурдагы мамлекет башчысы Гурбангулы Бердимухамедов келерки жылдын февралында өтө турган президенттик шайлоого талапкер катары көрсөтүлгөнүн Түркмөнстан мамлекеттик маалымат агенттиги билдирген. Агенттиктин маалымдашынча, бул жөнүндө башкаруучу Демократиялык партиянын Ашхабаддагы жыйынында белгилүү болгон. Түркмөнстанда президенттик шайлоо 12 февралга дайындалып, талапкерлерди көрсөтүү 14 декабрда башталды. Бердимухамедов 5 миллион калкы бар өлкөнү 2006 жылдан бери башкарып келет. Африкадагы эң кичинекей мамлекет Гамбиянын лидери президенттик шайлоодон утулуп калгандан кийин анын жыйынтыгын жокко чыгарып салды. 1 декабрда Гамбияда президенттик шайлоо өтүп, 1994 жылдан бери мамлекетти жетектеп келген Яя Жамма оппозициячыл атаандашы Адам Берроудан утулуп калган. Жеңилгенине моюн сунуп берген Жамма бир жумадан кийин шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып, кайра добуш берилишин талап кылган. Маалыматка ылайык, шейшемби күнү коопсуздук күчтөрү Борбордук шайлоо комиссиясынын имаратын басып алган. Кече Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысы Пан Ги Мун бул көрүнүштү сынга алып, имаратты бошотууну талап кылган. Яя Жамма аскердик төңкөрүштөн кийин өлкөнү 1994 жылдан бери башкарып келет. Филиппин президенти Родриго Дутертеге импичмент жарыяланышы мүмкүн. Бул тууралуу РИА Новости Рейтер агенттигине шилтеме берип жатып жарыялады. Мурда Родриго Дутерте Давао шаарынын мэри болуп турганда кылмышка шектелген адамдарды өзү өлтүргөнүн айтып чыккан. Мындан улам сенатор Лейла да Лима анын адам өлтүрүү кылмышы ага каршы импичмент жарыялоого негиз болорун айткан. Эми көрсөтүүбүздүн мындан аркы чыгарылышынан кыскача. Тарых жана маданият жылында Айтматовдун туулган күнү унутта калды. Бул боюнча таарыныштар парламентте айтылды. Жогорку кеңештин жыйынына себепсиз катышпаган депутаттардын маянасын кыскартуу боюнча мыйзам долбоору демилгеленүүдө. Бүгүн парламент отурумунда 25 депутат катышты. Москвага $150 менен учуп барып келүүгө жол ачылды. Каттам 20 декабрдан баштап Манас аэропортунан Жуковский аба майданы аркылуу болот. 2016 жыл тарых жана маданият жылы деп белгиленген. Бул демилгенин алкагында 78 чоң жана чакан маданий иш-чаралар өткөрүлдү. Бирок кыргыз элинин адабиятына, маданиятына, искусствосуна жана киносуна опол тоодой салым кошкон Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү унутта калыптыр. Бул тууралуу маселе бүгүн жогорку кеңеште көтөрүлүп, чиновниктердин баардыгы маңкурт болуп калганы айтылды.
Тарых жана маданият жылы деп коюп, Ала тоодо эт, Ысык көлдө чык кылып, ат чабышы менен көк бөрүнүн кызуусуна канып жакшы эле жыргадык. Бирок кыргыз элин дүйнөгө тааныткан Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү унутта калыптыр. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков айтып чыкты. Эмне үчүн улуу жазуучуну биз ушунчалык кордодук? Бул эмне деген? Андай болсо биздин өкмөт жазуучунун чыгармаларын алып Маңкуртка Жогорку Кеңештин депутаттары жоламанга айланып бараткан далил эмеспи? Маңкурт деп Рыскелди Момбеков Чыңгыз Айтматовдун чыгармасындагы акыл эсинен ажыраган адам тууралуу айтып жатат. Ал эми азыркы эл башчыларын маңкурт кылып жаткан бул саясат. Акыркы күндөрдөгү саясий окуялардан уламбы, президент дагы, өкмөт башчысы дагы, төрага дагы Чыңгыз Айтматовду эстеп койгон жок. 3 күн мурун улуу жазуучунун туулган күнү болду. Анын мааракеси Люксембургда, Бельгияда, Орусияда, Туркияда, Казакстанда, Атургай, Азербайжанда белгиленди. Эмнегедир бизде ушул улуу жазуучунун мааракеси белгиленген жок. Бийликтин бир адамы ата бейитке барып Айтматовдун жаткан жайын барып Куран окуткан жок. Бир дагы иш-чара өткөн жок. Башкасы унутса дагы Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүн президент Алмазбек Атамбаев унутпаш керек эле. Себеби анын байлык топтошуна, саясатчы катары карьералык өсүүсүнө Чыңгыз Айтматовдун ролу чоң болгонун мурдагы президент Аскар Акаев айтып чыккан. Ошол 50 миллиондун тегерегинде болуш керек, ошондой рубль. Ал десе рубль, Россиянын рублю долларда эле болчу. Ошону толук жазуучуларга бергенбиз. Жазуучулардын союзуна грант катары. Грантты бердик. Чыңгыз ага болсо анан грантты бүт Атамбаевка жардамчысына тейлөөгө берет. Тарых жана маданият жылын өткөрүү боюнча мамлекеттик дирекциянын жетекчиси Султан Раев дагы бул кемчиликти мойнуна алды. Мамлекеттик дирекция өкмөт тарабынан бекитилген иш-чараларды гана өткөрүптүр. Алардын арасында Чыңгыз Айтматов жок болчу дейт ал. Бирок ага карабастан Султан Раев 12 декабрь күнү ата бейитке барып улуу жазуучуга Куран окуп келиптир. Ата бейитке эрте менен биз бардык, жазуучулар барды, көркөм чыгармачылар барды. Бирок тиги каршы мен чындыгын айтканда ушул бийликте отургандардан эч кимди көргөн жокмун, ошондой эле депутаттардан эч кимди көргөн жокмун да. Ошо барганда, өзүм лично барганда. Ошондо мен айтар элем, бул эми биздин маданиятыбызга кириш керек да, Айтматовдун улуттук культу киришибиз керек бизге. Ошондуктан бул нерсеге баарыбыз жалпы ушу Айтматовго өзгөчө мамиле жасаш керек. Эл башчылары саясат менен алектенип жаткан учурда акылы сергек жаштар улуу жазуучунун урматына ар түрдүү акцияларды, флешмобторду өткөрүштү. Улуттук университеттин педагогика факультети 12 декабрда улуттук адабият күнү катары белгилешкен. Себеби бул күнү Чыңгыз Айтматов жарык дүйнөгө келсе, Алыкул Осмонов о дүйнөгө узаган. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, мына бул жерде стенгачыларды чыгардык. Сонымен бірге мынакей өзінше бір қапталыбыз Айтматов, бір қапталын Осмонов менен мынакей жабдып, андан сырткарында өзүңүздөр көрүп турасыздар. Могул жерде кыргыз адабиятынын өнүгүү этаптарын бүт баарын бөлүштүрүп, биз студенттерге ушундай биз чакан иш-чара өткөрүп бердик да. Бир университеттин бир факультет өткөргөн чакан иш-чара бүтүндөй кыргыз жаштарына Чыңгыз Айтматовду тааныта албайт. Өткөндө маданият министрибиз Түгөлбай Токтогулович ушул жерде туруп айтты эле. Ушул тапта биздин студенттер улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовду унутуп баратканын, ал ким деп сураса куудул деп айтканын айтты эле да. Оомал төкмөл өмүрдүн өкүнүчүн айтканда мен ушул укканым ушак болуп калсын деп катуу кайгырдым эле. Кара башым жеп калайын, ал кайгырганым аздык кылат экен. Тарых жана маданият деп төш каккан президенттин аппараты эки ооз куттуктоо сөз жазып кое албаса, жаштар Чыңгыз Айтматовду комик демек тургай башкасын да айтышы мүмкүн дегендер бар. Болот Абдыжапаров, Ринат Илиманов, сентябрь. Бүгүн Жогорку Кеңештин жалпы жыйынына расмий түрдө 98 депутат катталды деп көрсөтүлүп турганы менен, жөнөкөй эсептегенде жыйында 25 гана депутат катышып отурду. Айрым маанилүү мыйзам долбоорлору талкуусуз эле өтүп жатты. Ошондой эле күн тартибине киргизилген Жогорку Кеңештин регламенти жөнүндөгү мыйзам долбоорунун демилгелеген 12 депутаттын бири да жыйынга катышпагандыгына байланыштуу күн тартибинен алынып салынды. Эске салсак, жыйынга себепсиз катышпаган депутаттардын маянасын кыскартуу боюнча мыйзам долбоору демилгеленүүдө. Менин суроомо ким жооп берет? Турматурага түшүнүксүз болуп калды. Мен суроо бердим да. Турган киши жок болот. Республикада жуттан депутаттар отурат. Суроого жооп бере турган кишини издеп атабыз. Азыр Жумеров Дастанбек Артысбековичтин суроосуна жооп берүүчүлөр барбы республикадан? Депутат Алтынбек Сулаймановдон сунуш түшүп атат, демилгечилер жок, жооп бере турган киши жок болгондон кийин күн тартибинен алып салалды. Мен сунушту 6-7 күн тартибиндеги маселелерди күн тартибинен алуу боюнча сунушту добушка коем. Добушка коеюн, анан өбүрөчүбүз. Жок болот байбыз. Добушка коем, добуш бериңиздер.
Makul 55, karşı 11, barut 66, kattal 94 gün tәртібінен алынды. Эл өкүлдөрү Өмүрбек Текебаев жана Наталья Никитенколор демилгелеген жарандык процесстик кодекстин долбоору бүгүн Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында 3-чү окууда талкууланды. Демилгечилердин айтымында өзгөртүүлөр сот иштерин жандандырууга жана доо барыс менен кайрылган жарандардын иштерин жылдап сүрбөй кыска мөөнөттө бүткөрүү маселелери камтылган. Кыргызстанда сот реформасын эңсеген эл эки жолу толкуп, эки жолу революция болгон. Бирок сотторго болгон нааразычылык эл арасында дагы деле токтой элек. Анткени доо арыз менен кайрылган жарандардын соттук иштери 1 жылдан ашык сүрүлүп, бир топ нааразычылыктар пайда болууда. Мындан улам эл өкүлдөрү Өмүрбек Текебаев жана Наталья Никитенколор сунуштаган мыйзам долбоору сот иштерин алдаганча жеңилдетип, жарандар үчүн ыңгайлуулуктарды жаратат. Граждандар бюрократтардын ушул берген жообуна нааразы болсо, ушул жергиликтүү сотко берип өз укугун коргой алат деген ушундай жоба кирип атат. Азыр мисалы райондон отказ берсе, ушул министрликке чейин келип баарын өтүп бүтүш керек. Алар бир система болгондуктан бири-бирин колдойт. Аким отказ берди, госрегистр отказ берди, туура эмес болсо сотко бардың, регистрация болсун деп сот чечимин чыгарып берет, ошону менен бүттү. Акыркы күндөрү сотко кайрылган жарандардын саны көбөйүп, бардык иштерди ыкчам кароого соттордун чама-чаркы жетпей келет. Анткени жарандык процесстик кодекстерде бир канча мүчүлүштүктөр болгон. Эгер мыйзам колдоо тапса, сот иштери алда канча жеңилдемек. Иш созулуп эле каралбай турган. Анан азыр кесепеттери ошондой. Эгерде тарап ошондой даттануу келтирип, кайра чакыртып алса, кийин бере албайт деп. И жогорку сотко дагы бизде даттануу эме болчу 1 жыл. Биз ал мөөнөттү кыскартып 3 айга чейин кыскартып атабыз. Ошондо биринчи инстанциянын чечимдери экинчи инстанцияга барганда 1 ай, а жогорку сотко 3 ай деп. Мыйзам долбоору 5-чакырылыштагы депутаттар тарабынан демилгеленип, тиешелүү эксперттердин элегинен өткөн. Мындан улам эл өкүлдөрү мыйзамдын зарыл экендигин жапырт белгилеп, колдоого алышты. Зарылбек Шермаматов, Сентябрь. Сариева президенттик аппараттын социалдык саясат бөлүмүн жетектейт. Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин жарлыгы менен Элвира Сариева президенттик аппараттын социалдык саясат бөлүмүнүн башчысы болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү билдирди. Сариева буга чейин билим берүү жана илим министрлиги кызматын аркалап, октябрдын этегинде өз арызынын негизинде жумуштан алынган. Кыргызстан интернетти спутниктен алса болот. Бирок өкмөт мындай демилгедеги кызыкчылыгын билдирбей жатат. Бул туурасында парламент жыйынында депутат Зиядин Жамалдинов билдирди. Эл өкүлү Тазабек Икрамов келерки жылы интернетке туташтырылуучу 620 мектеп кайсылар экенине кызыкты. Кененирээк кабарчыбыздын сюжетинде. Кыргызстанда 2218 мектеп бар. Билим берүү министрлигинин маалыматында анын 1525-inde интернет жок. 620 мектепти интернетке кошуу үчүн 163 миллион сом бюджеттен каралган. Депутат Тазабек Икрамовдун айтуусунда министрликтин алдындагы атайын комиссия 6 сунуштун ичинен эч кимге белгисиз компанияны 89 миллион сомго баалагандыгы үчүн тандап алган. iSpace ЖЧК компаниясын тандап алган. Урматтуу Ашырбек Мойдунович, ошол жогоруда айтып жаткан 620 мектеп. Кайсы мектептер? Тизмеде алыскы Сузак району, Чоң Алай, Нарын областынын Толу, жетүүгө кыйын болгон аймактагы мектептер киргенби? Киргизилгенби ошол жерге? Же ар дайым эле аларды унутта калтырдыбы? Ал мектептер ансыз деле билим берүү шарты начар болуп, артта калып жатышат да. Өкмөт аларды биринчи орунга коюп, интернетке туташтырууну көзөмөлгө алыш керек деп айтат элем. Дагы бир тактоо иретинде 163 миллионго баланган интернетти 89 миллион сомго утуп алган компанияны жарым баа менен кандай сапатта иш алып баратканы жөнүндө түшүндүрмө берип, кат жүзүндө жооп берип койсоңуздар. Тазабек Икрамов алыскы Толу мектептерди интернетке туташтыруу менен аймактарга көңүл бурулуп, билим сапатын көтөрүү керек дейт. Ал эми Зиядин Жамалдинов интернетти спутниктен алуу боюнча Түштүк Кореянын мисалын колдонуу сунушун айтып, өкмөттү бул боюнча чара көрүүгө чакырды. Мына бүгүнкү чейин эч ким келген жок, сураган жок. Демек бизде баардык интернеттери жакшы окшойт андачы. Анда эмне кылат мына депутаттар көтөрүп мына жерлерде мектептерде интернеттер жок деп. Ошол проект мына Кыргызстанга бизге төп келе турган проект экен. Себеби дегенде, ушу Толу аймактарда орното турган антенналар экен да.
бирок эмнегедир мынакей өкмөт тараптан кызыгуу жок бул. Кыргызстанда интернеттин баасына байланыштуу маселе казак тарап бааны 2 эсеге көтөрөрүн айткандан кийин башталган. Бул маалыматтан кийин интернет колдонуучулар арасында нааразычылык күчөгөн. Кыргызстандык интернет провайдерлери бааны көтөрбөй турганын, бирок анын таралышы жайлай турганын эскерткен. Ушундан кийин кыргызстандыктар бир гана Казакстандан интернетти алары жана казак тарап кааласа аны бербей кое турганы, бир күнү ал берилбей калса таң калуунун кереги жок экени белгилүү болду. Парламентте эл өкүлдөрү монополист Казакстанга альтернатива деп Кытай менен сүйлөшүүнү да сунушташкан. Өкмөт бул боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын айтканы менен азырынча Казакстанга альтернатива таба элек. Бурулай Пусурманкулова, Руслан Сабатаров, Сентябрь. Айыл чарба тармагына 800 миллион доллар тартылды. Бирок өсүш кана. Мындай суроону бүгүн депутат Мирлан Бакиров парламентте Кыргыз өкмөтү менен Дүйнөлүк банктын эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын ортосундагы Кыргызстандагы сүт секторунун өндүрүмдүүлүгүн комплекстүү жогорулатуу боюнча долбоорду даярдоо максатындагы грант жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзамдын долбоору каралган учурда койду. Макулдашуу ратификацияланса, Дүйнөлүк банк максатты ишке ашырууга 525 миң доллар берет. Айыл чарба министрлигинин айтуусунда каражат долбоорду иштеп чыгууга жумшалат. Сиздер заблуждение калып барбаңыздар депутаттарды. Жаныңыз айтып атат, ратификацияга келген келишимди бир тамгасына өзгөртө албайбыз деп. Жаны калган сиз айтып атасыз, биз келиштик, өзгөртө турган болду деп. Мындай депутаттарды алдабай, так айткыла. Ратификация келген же кабыл алабыз, же кабыл албайбыз. Мен чакырам 500 миңди асманга чачырып кеткенден көрө кабыл албай, ушу бир жолу сабак болсун ушулар. Эл аралык донорлорго дагы. Базар Коргон районунда 2 бала ыска ууланып көз жумду. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги билдиргендей, өрт бүгүн 10:45 чамасында Базар Коргон айылындагы Кызыл Үңкүр көчөсүндө болгон. Көз жумган балдардын бири 10, экинчиси 6 жашта болгон. Жалал Абад областы боюнча сасык тумоо илдетине кабылгандардын саны акыркы 10 күн ичинде 7 миңге жетти. Облустук клиникалык ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүндө дарыланып жаткан бейтаптардын басымдуу бөлүгү сасык тумоо менен келгендер. Мындан улам облустагы 3 мектепте окуу убактылуу токтотулду. Кененирээк кийинки сюжетте. Сасык тумоонун белгилеринде алгач бир нече саат ичинде адамдын дене табы 39-40 градуска чейин көтөрүлүп, чыйрыгуу, тердөө жана оору башталгандан 2 күн аралыгында мурун бүтүп катуу жөтөл болот. Мындан бир нече күн мурун Сузак районунун тургуну Айтыкан Кыргызбаева аталган белгилерди небересинен байкап ооруканага келген. Бул учурда сасык тумоо илдети өзүнө да жугуп калганын айтат. Учурда небереси экөө тең дарыланып жатышат. Келгенибизге 4 күн болду. Кудайга шүгүр 39-40 менен келгенбиз температура. Кудайга шүгүр кече түшүп калды. Ошону биз жеңип кетебиз дейт экенбиз да. Сасык тумоо деген аябай оор экен да. Оор ар кандай ооруларды жуктурат экен да. Бүгүнкү күндө Жалал Абад областык клиникалык ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүндө жалпы 37 бейтап дарыланып жатса, алардын ичинен 21 сасык тумоо диагнозу менен келгендер. Ак халатчандардын айтымында аталган оору менен келгендердин басымдуу бөлүгү 5 жашка чейинки балдар. Ошондой эле бул илдет менен ооруканага кайрылгандардын саны өткөн жылга салыштырмалуу өскөнү байкалат. Бирок көпчүлүк учурда ага кабылгандар үй шартында дарыланууну туура көргөндүктөн ооруканага кабылдап кеткен учурда гана келишет. Негизинен багы типтери деп коет, А, Б, С деп түрлөр болот. Бүгүнкү мезгилде биздин жакынкы эле мезгилде изилдеп лаборатория боюнча текшерүү жүргүздүк, вирусологиялык лабораторияда. Ошондо сасык тумоонун азыркы сезондук түрү деп табылып, вирустун А түрүндөгү сасык тумоо эпидемиясы жүрүп атканы байкалды. Жаш балдардын организми ооруну бат кабылдагандыктан сасык тумоону жуктуруу коркунучу да жогору. Буга чейин өлкөнүн ар кайсы аймактарында аталган ооруга байланыштуу мектептер убактылуу жабылган. Соңку 10 күндө Жалал Абад облусунда да оору күч алып, бул кезге чейин 15 мектеп жабылып, кайра ачылган. Бүгүнкү күндө Жалал Абад областы боюнча жалпы 468 мектептин ичинен Чаткал районундагы 2 мектеп жана 1 мектепке чейинки билим берүү мекемеси оору күч алганына байланыштуу окутуу токтотулган. 3 күндүк мөөнөткө деп жабышкан жана санэпидстанциянын буйруктары боюнча. Анан кийин карап көрөт да, эгер баары жакшы болуп кетсе кайра ачылат. Болбосо мүмкүн ошол күндөрүн дагы улап коет. Эми андан башка мындай жалпы баардык мектептерде муну санэпидстанциянын кызматкерлери, ФАПтардын кызматкерлери ошолордун ден соолуктарын карап, эгерде кичине чүчкүрүп, ышкырып калгандар болсо, дароо эле муну ССТР менен байланышып, ФАПтар менен байланышып, анан аны алып кете турган болсо алып кетип, эгерде мындай көбөйүп бараткан болсо, анан алар жанагындай жаап коюу чараларын көрүп атышат.
Оору тереңдеп кетсе пневмония, ринит, бронхит жана башка өнөкөт оорулар чыгышы мүмкүн. Андыктан ооруну курчуп кетүүгө жеткирбей дарылануу керек дешет дарыгерлер. Кошумчалай кетсек, Жалал Абад облусунун аймагында жыл башынан бери сасык тумоого кабылгандардын саны 11.871 түзгөн. Гүлзада Туробекова, Алымбек Равшанбек уулу, Сентябрь, Жалал Абад. Тайвань бийлиги эреже бузганы үчүн Lamborghini унаасын талкалады. Унааны талкалап жаткан тасма интернетке тараган. Машинаны 2013 жылы авиакомпаниянын бир кызматкери башка унаанын номурун алып жүргөнү белгилүү болгон. Тайвань мыйзамдарына ылайык унааны толугу менен бөлүп сатууга болбойт. Ошондуктан аны толугу менен жок кылышкан. Жергиликтүү авиакомпаниянын Лен аттуу учкучу апелляция берүүгө аракет кылган. Бирок анын арызы каралган жок. Башкаларга сабак болуш үчүн унааны талкалоо тасмага тартылып, борбордук каналдардан көрсөтүлдү. Москвага $150 менен учуп барып келүүгө жол ачылды. Бишкек-Москва авиа каттамынын баасы $69.70. Ал эми Москва-Бишкек каттамынын наркы $69,7 бааланды. Бул тууралуу Air Manas компаниясы билдирди. Үстүбүздөгү жылдын 20 декабрында биринчи жолу эл аралык Манас аэропортунан Жуковский аэропортуна учак уча баштайт. Кыргызстандын авиакомпаниясы жумасына 7 жолу аталган каттамды аткаруу укугуна ээ болду. Бардык каттамдарды 189 жүргүнчү батыр алган Boeing 737-800NG учагы аткарат. Жуковский аэропорту Москва шаарынын борборунан 36 чакырым алыстыкта жайгашкан. Аэропорттун учуп конуу тилкеси 5,5 чакырым болуп, Европадагы эң узун тилке болуп эсептелет. Бишкек шаарындагы Токтогул көчөсүнүн кесилиштеринде кечээ көчө аттары жазылган жаңы белгилер пайда болгон. Бирок бүгүн мэрия аны демонтаж кылды. Ал белгилер кимдер тарабынан коюлган жана эмне үчүн мэрия алып салды, кийинки материалда сөз болот. Бишкек шаары өзүнүн борбор кебетесин жоготуп, чоң айылга айланган айтылып жүрөт. Бишкек шаарына келген коноктор үчүн келтирилген ыңгайсыздыктардын бири көчөлөрдүн аталышынын жоктугу же жаңы аттардын элдин кулагына сиңбегендиги. Анан калса, автоунаа айдоочулары үчүн көчө кесилишинде бадырайып, кийинки кайсы көчө экендигин көргөзүүчү жазуулардын жоктугу, тапсаң таап ал, таппасаң сурай-сурай Меккеге жет дегенде элегеп. Экс-президенттин уулу Атай Садыбакасов бюрократиядан башы чыкпаган мэрияга эмне иш кылуу керектигин өз иши менен көргөзүп келет. Иса Өмүркулов Мергезде Жаш гвардия бульварына өз алдынча шамчырактарды коюп, парк элемес, паркта кечкисин жарык болуу керектигин эсине салган. Бирок өз алдынча шамчырак коюуну мэрия вандализм деп баалап, тез аранын ичинде демонтаж болгон. Андан бери 5 жыл өтсө дагы шаарыбыздын саналуу парктарынын дээрлик бардыгында жарыктандыруу иши жүргөн жок. Атай Садыбакасов бул жолу ар бир айдоочу какшап айтып келген маселени көтөрдү. Токтогул көчөсү менен кесилишкен көчөлөргө аттарын жазып, аз да болсо шаарга салым кошууну көздөгөн сыяктуу. Жаңы эле түнкү партизандык монтажды бүтүрдүк. Эртең менен Токтогул көчөсүндө кетип бара жатып, Бишкектин белгилери Нью-Йорктукунан сапаттуу экендиги менен сыймыктанасыңар. Албетте, эгер мэрия муну вандализм дебесе. Бирок мэрия мындай өзүн билемдик болбостугун айтып, Атай Садыбакасовго айып салынып, ал койгон белгилер демонтаж болду. Албетте, ар ким өз фантазиясын борборго чаптай берүү болбойт. Бирок шаар үчүн керектүү, зарыл нерселердин жазалбай жатканынан улам, жарандар өздөрү иш кылууга өткөндөй. Бишкек мэриясы Атай Садыбакасов койгон белгилерди алып салды. Эми анын ордуна стандарт бадырайып жазылган көчө аттарын илеттеп туралы. Же парктар жарыксыз калган сыяктуу көчө кесилиштери дагы аты жок калабы, ал азыркы мэрден көз каранды. Марат Төлөмүш уулу, Ринат Илеманов, Сентябрь. Борбор кала жетекчилиги шаардыктар үчүн жаңы жылдык программа даярдаганын мекеменин маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка караганда 19 декабрда кечки саат 7-де өлкөнүн башкы балатысы майрамдык шаң менен ачылат. 29 декабрда билим берүү башкармалыгы Улуттук филармонияда балатын майрамын уюштурат. Ага жетим, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөн 1100 бала чакырылат. 31 декабрда Ала Тоо аянтынан майрамдык театрлаштырылган шоу коюлат. 31-нин 1 январга караган түнү фейерверк болот. Ошондой эле шаардагы 4 райондо да түрдүү майрамдык иш-чаралар уюштурулат. Майрамдык жаңылык менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Эртеңки күндүн аба ырайы менен кесиптешим тааныштырат. Амандыкта көрүшөлү. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен алдыда эртеңки күнгө карата аба ырайы менен мен Айжамал Эсенбек кызы тааныштырам. Эртең 16 декабрда тоолуу аймактарда жана тоо этектеринде жолдор тайгак жана тоңголок болот. Түштүк чыгыштан сокко шамалдын ылдамдыгы 4-9 метр секундга жетет. Абанын температурасы
Баткен облусунда түнкүсүн 3-2 градус суук, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Ош облусунда түнкүсүн 3-2 градус суук, ал эми күндүзү 8-13 градус жылуу болот. Жалал-Абад облусунда түнкүсүн 3-2 градус суук, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 16-21 градус суук, күндүз 7-12 градус суук болот. Талас өрөөнүндө түнкүсүн 3-2 градус суук, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Ысык көлдө түнкүсүн 0-5 градус суук, ал эми күндүзү 3-8 градус жылуу болот. Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Ал эми Борбор калабыз Бишкекте түнкүсүн 2-4 градус суук, күндүз 13-15 градус жылуу болот. Сиздер эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат алдыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.